19 кылымдын экинчи жарымында негизделген Сүлүктүү шаары Орто Азиядагы алгачкы шаарлардын бири. Көмүр кени менен атагы алыска кеткен Сүлүктүгө быйыл 155 жыл болот. Юбилейлик майрамды шаардык бийлик ушул айдын акырында белгилөөнү пландаган. Азыр Сүлүктүү шаарынын 155 жылдыгына Кудай буйрса шаардыктар менен, мекеме жетекчилери, депутаттар менен, шахтанын жетекчилери менен аябай мындай даярданып атабыз. Анан ошол күнү бизде ошо жанагы заводдун ачылышы болот, мүшөк чыгарган заводдун ачылышы. Анан Баткен мамлекеттик университетинин астындагы бала бакчанын ачылышы болот, 100 орундуу бул жерде. Анан мына тигүү цехинин ачылышы болот. 155 жылдык майрамдын урматына Сүлүктүү шаарында ички жолдор оңдолуп, тротуарлар салынды. Мындан сырткары көп жылдар бою каралбай калган соц объектилердин курулушу мерчемделген. Ал эми өндүрүш тармагында кап чыгаруучу завод ишке киргени турса, тигүү фабрикасында тигилген кийимдер Орусияга экспорттолууда. Биз ушул азыркы учурда мындай спортивный костюмдарды тигип атабыз. Шымдар менен подростковый. Абдан качествосы жакшы. Ушул швейный ачылгандан бери көйнөктөрдү тиктик, юбкаларды тиктик кыздарга. Ушул азыр ушундай костюмдарды тигип атабыз. Буга чейин шаардын бюджети айлык акы сыяктуу социалдык төлөмдөрдү төлөгөнгө жумшалып, шаарды өнүктүрүүгө каражат жетишпей келген. Өлкө башчысынын тапшырмасы менен айлык акы төлөмдөрү республикалык бюджеттен төлөнүп, шаардык бюджеттен 40 миллион сом шаарды өнүктүрүүгө жумшалып, мындан сырткары шаарды өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Мындан сырткары бизге ушу Баткен өнүктүрүү фондунан жана түрткү берүүчү гранттан республикалык бюджеттен ошондой эле биздин Касамиң долбоору азыр бизге жана чоң эл аралык долбоордон дагы ошо Сүлүктүү өзүнүн үлүшүн алып атат. Айта турган болсок, мисалы үчүн Баткен өнүктүрүү фондунан 4 миллион сомго азыр кош булакка ошо чек арачылардын аллеясын салып атабыз. Андан сырткары бир мектептин жылытуу системасы оңолуп атат. Бир бала бакчабыздын ремонту болуп атат. Кара алтындын кени болгон Сүлүктүдө көмүр өндүрүүдө жакшы жолго коюлуп, 45 көмүр казуучу жоопкерчилиги чектелген мекемелерге ушул жылга 183 миң тонна көмүр казуу пландалса, аны кенчилер 107% аткарып, 8 айда 200 миң тоннага чукул көмүр өндүрүлгөн. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.